Muгалим өмөлү дарак аталып, жаш муунга билим кенин түптөгөн. Мугалим ата энеден бата алып, ар бир жанды келечекке үндөгөн. Саламатсыңарбы? Бүгүн сиздерге 3-классына кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Саламатсыңар кандай? Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе сабагымды баштайын. Силерге биринчи балдар, жагымдуу маанай тартуулайын. Балдар, маанайыңар кандай? Балдар, билимиңер терең болсун, асманыңар ар дайым ачык болсун. Ошондой эле сабак өтөөрдөн биринчи алтын эрежеге токтолуп өтөлү. Тазалыкты сактайбыз, сабакта тынч отурабыз, кол көтөрүп жооп беребиз, бири-бирибизди угабыз, ынтымактуу болобуз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы балдар сүйлөм. Сабактын максаттары. Окуучулар сүйлөм жөнүндө жалпы маалымат алышат. Окуучулардын кабыл алуусу, сөз байлыгы, эске тутуусу, туура жазуусу калыптанат. Окуучулар кечиримдүүлүккө, боорукерликке, жолдоштору менен туура мамиледе болууга тарбияланышат. Сабактын тиби жаңы сабак. Сабактын методу стандарттуу. Сабактын жабдылышы көркөм сүрөттөр, видео материалдары. Сабактын предмет аралык байланышы адабий окуу, адеп, музыка. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Баарыбыз китеп дептерибизди ачып, бүгүнкү числону дептерге жазабыз. Чын Куран айынын 13-ү. Жазуу эрежесине ылайык бүгүн жаз деген сөздү бир сапка толтуруп жазып чыгабыз. Туура, так жазганга үйрөнөбүз. Эми балдар, сүйлөм деген эмне? Жөн эле айтылган сөздөрдүн баары сүйлөм боло алабы? Жок. Сүйлөм деп бүткөн бир ойду билдирген сөз же сөздөрдүн айкалышын айтат экенбиз. Сүйлөм мааниси жагынан дал келген сөз тизмектеринен түзүлөт. Мисалы, төмөндөгү сүрөттү карайбыз. Жаз келип айлана көрккө бөлөндү. Жаз келип айлана көрккө бөлөндү деген сөз тизмектерине. Бактарактар бүчүр байлады десек, бактарактар бүчүр байлады деген сөз тизмектерине. Сүйлөмдөрдү биз сөздөр же сөз айкаштары аркылуу түзүп алат экенбиз. Буга чейин сөз айкаштары жөнүндө да жалпы маалымат алып келгенбиз. Сөз айкаштары да мааниге ээ болгон, эки же андан ашык сөздөрдүн тобунан түзүлөт экен. Мисалы, жогорудагы сөздөрдү карагыла. Чоң атанын небереси, ак көйнөк, кызыктуу китеп деген сөз тизмектерин алсак. Ушул сөз тизмектерине сүйлөмдөрдү түзсөк. Мисалы, чоң атанын небереси жакшы бала. Чоң атанын небереси. Чоң атанын небереси кызыктуу китеп окуду. Чоң атанын небереси ак көйнөк кийди. Бул жерде ак көйнөк, кызыктуу китеп, чоң атанын небереси деген сөздөрдү алып сүйлөм түзсөк болот экен. Сүйлөмдөр адамдын бүткөн оюн билдирет. Маани жагын карасак, өзү 4кө бөлүнөт. Жай, суроолуу, илептүү жана дагы буйрук бар. Түзүлүшүн карасак, жөнөкөй бар, татаал бар.
Бул сүйлөмдө ушулар. Чындыгында сүйлөмдүн айтылыш максатына карай төрткө бөлүнүшүн биз кийинки сабактардан өтөт экенбиз. Эми азыр балдар бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн көнүгүүлөрдү иштегенге чейин азыр эс алуу мүнөтүнө токтололу. Азыркы кырдаалга байланыштуу балдар тазалык ырын угуп көрөлү. Эми балдар сабакты бышыктоо үчүн биз 108 беттеги биринчи көнүгүүгө токтолобуз. Мында балдар мурунку өтүлгөн сабакта акыра менен кодолек деген текстте берилген суроолорго жооп берет экенбиз. Мисалы суроолор: Африка кандай өлкө? Акыраны кантип сүрөттөп айтып бересиңер? Ал эми кодолекчи акыра кайсы жерде жашайт балдар? Андан ары бул көнүгүүнү бүткөндөн кийин балдар 109 беттеги 3-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Кодолек деген сөздөн сөз жаратып, кайра аларды катыштырып сүйлөм түзсөк болот. Мисалы үчүн кодолекте кол, коло деген жаңы сөздөрдү таап, ага катыштырып сүйлөм түзсөк болот экен. Эми балдар бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо үчүн мен төмөнкүдөй суроолорду берет экенмин. Сүйлөм деген эмне балдар? Сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар экен? Сүйлөм эмнелерден түзүлөт? Мына ушул суроолорду силер жооп берсеңер балдар, анда бүгүн биз сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Эми балдар бүгүнкү бериле турган үй тапшырманы алабыз. 109 беттеги балдар 5-чи көнүгүүнү алат экенбиз. Мына төмөндөгү берилген сүрөттөргө балдар биз сүйлөм түзөбүз. Ошол сүрөттүн ичинде кандай кыймыл аракет берилсе, ошолорго катыштырып сүйлөм түзүп келет экенбиз. Андан сырткары сүйлөмдүн эрежелерин жаттап айтып бергенге аракет кылабыз. Ал эми балдар бүгүнкү сабагыбызды төмөндөгүдөй смайликтер аркылуу баалайбыз. Эң жакшы күлүп турган смайлик жакшы, анан орто. Бүгүнкү сабагыбызга баарыңар көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.